19 май күнү Ош шаарында алгачкы жолу Куттуу эл биринчи улуттук форуму өтөт. Өлкө башчысынын адеп акылактык руханий жактан өнүгүү жана диний тарбия жөнүндө жарлыгы чыккан өлкөдөгү жарандардын руханий адеп акылактык жактан өнүгүүсү, улуттар аралык достукту, кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча көптөгөн иш-чаралар бекитилген. Бул жарлыктын аткарылышы жана бир катар идеяларды сунуш кылуу жаатында улуттук форум өткөрүлөт. Ага бардык областтын жана райондордун өкүлдөрү келип, жарлыкта коюлган маселелерди талкуулашат. Форумга Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын өкүлдөрү да катышат. Биздин өзүбүз эле негизи эле адеп акылактыбыз, каада салтыбыз, көз карашыбыз жактан баары тең бир өнүктүрүү боюнча чоң бир концептуалдуу сунуштар болот дагы. Бунун баарын жактырганда бир идеологиялык тармак деп койсок болот. Буга чейин ооба аракеттер болуп келген, бирок ал аракеттер балким мынчалык деңгээлде болгон эмес. Балким бир тармактын ичинде эле бир кичинекей болуп эле талкууланбаса, бирок азыркы ушундай бир чоң стратегиялык жактан, бир концептуалдык жактан бир кадамды баштоо жана таштоо азыр гана болуп атат да, азыркы учурда болуп атат. Мен ойлойм, бул биздин Кыргыз мамлекетинин идеологиялык жактан бир стратегиялык документтерди кабыл алуунун бир башаты болот да.